Саламатсыңарбы? Мен Иличбек Улабай. Бишкек башкы архитектура муниципалдык ишканасынын ШАС топография жана шаар куруу бөлүмүнө караштуу топография секторунун адиси болуп иштейм. Мен силер менен Жаш Гвардия бульвары жөнүндө тааныштырып бермекчимин. Биз азыр Бишкек шаарынын Ленин районунда жайгашкан Жаш Гвардия бульварында турабыз. Жаш Гвардия бульвары түштүктөн түндүккө карай жайгашкан. Бул бульвар улуу ата мекендик согуш мезгилинде Краснодар шаарындагы комсомолдор биригип Жаш Гвардия уюмун фашисттик баскынчыларга каршы уюштурган. Өз ата мекенин коргоо үчүн партизандык ишмердүүлүгүн күчөтүп, подполье түзүшкөн. Жаш Гвардия бульвар. Жаш Гвардия бульвары Лев Толстой көчөсүнөн башталып, Бишкек шаарынын Жибек жолу проспектисине чейин чоюлат. Жаш Гвардия бульварынын узундугу 2 км 400 метрди түзөт. Жаш Гвардия бульварында көптөгөн маданий жана социалдык ишканалар жайгашкан. Жаш Гвардия бульварында 1982 жылдан баштап ишмердүүлүгүн жүргүзгөн Дельфин бассейни, Ленин райондук калктуу тейлөө борбору, паспорт столу, Узакбай Абдукайымов атындагы орто мектеп, Адилет министрлиги номер 9 гимназиясы, Улуттук телерадио корпорациясы жайгашкан жана Индия посольствосу да Жаш Гвардия бульварында жайгашкан. Жаштар паркы жана Бишкек башкы архитектурасынын ШАС жана топография бөлүмү жайгашкан. Жана ошондой эле Советтер Союзунун баатыры Талгат Бегелдиновдун, Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Төлөбердиевдин, Петренко Григорий Алексеевич, Григорий Ефимович Конкин, Иван Васильевич Масаленко, Николай Яковлевич Ананьев, Дүйшөнкул Шопоковдун жана комсомолдор баатырларынын эстелиги жана Жаш Гвардия бульварынын стеласы орнотулган. Жаш Гвардия бульварында Бишкек шаарынын коноктору жана жашоочулары жана жаштары ар дайым чогулуп, жакшы иш чараларды өткөрүп турушат.